Салам достор, бүгүн сиздер менен эмне тууралуу сүйлөшөйүн деп чечтим. Бүгүн сиздер менен ата эне жана балдар тууралуу азыркы мезгилдеги баланы кандай тарбиялап, анан баладан эмнени үмүт кылабыз биз. Анан адамдар кандай ниет кылсак болот да. Ниетибизди оңдоп, анан Кудайдан бир өзүбүзгө жакшы нерсени ниет кылган учурда дагы кандай кылып ушу Кудайдан ниет кылып сурасак болот. Мен ошол тууралуу сиздер менен жөн гана сүйлөшүп, чечишип кетким келет. Себеби адам баласы Кудайдан бир нерсени суранганыбызда, ошол суроонун алдында чаржайыт, ошол берчү сурай турган, Кудайдан тилей турган нерсебизди чаржайыт сурашыбыз керек экен да. Кыска сурабастанчы, анан Кудайым ден соолук бер, же бакыт бер деп эле сурай берет экенбиз дагы, ал бакытты кандай жол менен беришин сурабайт экенбиз да. Анан бакыт берип койсо, ошол бакытты дагы убагында жакшы колдоно албай, өзүбүз колдонуп жүрө берет экенбиз деп ойлойм да менчи. Себеби өзүм башыман эле өткөн окуяны айтып берейинби? Семьябызда 8 кыз, 1 уулбуз да. Эң кичүү иним ошол уул, эң кичүүсү. Калганыбыз 8 кыз катарбыз. Анан атам да жалгыз уул болгон. Анан апам ар бир 2-3 жыл эле кыз төрөсө эле атам келип кайгырып, мен өзүм жалгыз болсом, анан менин уулум дагы жок деп эле атам кайгырып калчу да. Анан атам жанына отуруп алып, анан атам кээде ыйлайт эле, анан атама кошулуп биз да ыйлайт элек да, кичинекей кыздар элек да. Анан түшүнбөй ыйлайт элек да. Кудайым, ушу бизге уул берип койчу деп биз да ошону Кудайдан тилейт элек да. Анан жаштын тилегин берет деп ниетибизге жараша болуп, анан Кудайым уул берди. Уул берип, Кудайга шүгүр, жалгыз эң кичинекей көкүрөк күчүк атабыздан калган туяк инибиз бар. Анан ошону ойлойм да, ошол иним 5 жашка чыкканда атам көзү өтүп кете берди. Ошондо ойлойм да, ошондо Кудайдан тилесек болмок экен дейм да. Ушул Кудайым бизге деле уул бер, ошол уулду ата энем асырап чоңойтуп, ошол бала ата энеме жакшылыктарды алып келген, ушулардын муктаждыгын, ушу балага деген ниеттерин аткарган бала болупсун, ошондой бала бер, биз дагы бактылуу жашайлы, ата энем өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун деп тилебей эле, уул бер деп эле тилей берген экенбиз деп ойлойм да азырчы. Анан андан деле эмес, эми Кудайга шүгүр иним бар. Атам көзү өтүп кетсе дагы апам бар. Кудайга шүгүр, апам ниетибизге көп жашасын, биздин бактыбызга. Анан кыздар бардыгыбыз турмушка чыгып, бардыгыбызда уул да, бардыгыбызда уул. Ушу баарыбыз эле Кудайдан уул бер дей берген экенбиз. Анан баарыбызга Кудай уул берип атат да. Анан ошол уулду, мисалы үчүн, эми жашпыз да ойлонбогон экенбиз да, бактылуу турмушка чыгып, ошол бактылуу сүйүктүү жарым менен ошол балдар уулдун асырап чоңойтойлу, ушул уул эртең биздин келебизге жакшы жарап, биз сыймыктанган уулдардан болсун деп тилебестен эле уул бер деп эле тилей берген окшойбуз да, менин оюмчачы. Анан турмушка баарыбыз чыгып эле, Кудайым уулду берди, бирок ошол турмушубуз көпчүлүгүбүз эле, көпчүлүк бир туугандарыбыз турмуштан ажырашып калдык да. Ошол уулдарды атасы жок багып калдык. Ушул иним дагы атасы жок чоңоюп калды, атам да тез эле көзү өтүп кетти. Анан өзүбүздүн уулдар дагы, ушул болочоктогу уулдар атасы жок өсүп калды да. Анан ошондон улам өзүмчө бажашыбыз келгенде, анан кийин адам таразалап көрөт экенсиң да. Анан таразалап көргөндөн кийин айтам да, неге ошондо ошентип суранбаган экем депчи, чаржайыт сурабаган экенмин деп ойлойм да. Ошон үчүн бардыгыбыз ниет кылардын алдында чаржайыт, бардыгы бакыт бер. Ушул бакыттын арасында
үй бүлөм тынч болсун, бир туугандарым менен, ата энем менен, келечектеги жолдошум менен, же жашап аткан жолдошум менен ушул биргеликте, бактылуулукта өмүр сүрөлү деп ушул жакшы ниетте Кудайдан суранышыбыз керек экен деп ойлоп калдым да. Бир эле бул эмес, даже өзүмдүн эле башыман өткөн нерсени эле айтып берсем, азыр сиздерге ошол нерсе может күлкүлүү туюлаттыр. Ал болуп турган мага чындык да. Анан ошентип биринчи турмушум болбой, баламан бир уулум менен калып кеттим. Анан арадан балам деле чоңоюп калды, 7-8 жашар болуп. Анан ушу Кыргызстандагы акчанын жетишпестигине анан Россияга, Москвага келдим, иштегени, эмгектенгени. Москвага келип, анан Москвада эми жаңы келчү малдарда анда 12-13 жыл мурда өтө азап эле да, жумуштап, иштеп, айлык акылар да аз болчу. Анан тапкан акчаларыбызды да Кыргызстанга салып берип эле аз эле болбогор эле акча менен калып кетчүбүз да. Анан ошентип жолдо жумушта кыштын күнү üşүп, жолдо жумушка кетип атсам, суббота күн болсо керектир да. Анан кайра эле ЗАГС машиналар өтөт, лимузиндер парап эле ЗАГС машиналар өтөт. Анан ошоларды карап, анан бир кейиптирмин да. Кудайым, неге мага ушундай ЗАГСтарга чыгып, ушундай лимузиндерге отуруп, ак көйнөктөрдү кийген ушундай деле бакыт бербепсиң, неге мен мындай болуп калдым деп ошентип да бир аттен кылыпмын да. Анан ошентип Кудайдан сураптырмын. Анан Кудайдан сурасам, ошону Кудайым мага берип атпайбы? 2-3 жыл өтпөй эле арадан келечектеги жолдошум сунуштап калды, турмуш куралы деп. Анан ошол турмуш курганда дагы тоюбуз болот, ошол мен айткан каалагандай ошо лимузин машина болот, ак көйнөк кийесиң, баардыгы ошол бүт мен ойлогондой нерсе болот деп ошол нерсе менен турмушка чыктым да. Ошол оюму Кудайым берди. Анан ошентип жашап, күйөөм менен бир 8 жыл жашап эле күйөөм каза болуп калды да. 1 жыл мурун каза болуп калды. Ошондон улам ойлоном да. Ошондо Кудайдан сураганымда ак көйнөк кийип, мен эмнеге ошентип машинага чыкпадым, ошентип тоюм болбоду деп эле Кудайдан ошентип кыска тилей бериптирмин да. Эмне үчүн ошондо кошо тилебедим экен? Ак көйнөк кийип, ушунчалык сонун болуп тоюм болсун, бактылуу ушу жолдошум менен узак өмүр сүрөйүн, өзүмүн дагы жолдошумун дагы ден соолугу чың болсун, бири бирин сыйлаган, кадырлаган, бактылуу бололу деген нерсени мен ошондо айтпаптырмын да. Ошондон улам өзүмчө азыр Кудайдан бир нерсе тиленгенде, суранганда ушу баардыгын төкпөй, чачпай, зерикпестен айта турган болдум да. Кудайым, ушул тилеген максаттардын баардыгын бер туугандарым аман болсун, баардыгын бактын берсин, ушу бала чакам аман болсун, апам пешенебизге көп жашасын, ушу дей койчу. Ошол нерселердин баардыгын ушу Кудайдан төкпөй, чачпай сурансак, бул деген өзүбүздүн ниетибиз да, жүрөктөн чыккан ниет. Анан өзүңү да ошого үндөй баштайт экенсиң дагы, ошол болчу ниеттер менин түшүнүгүм боюнча орундалат экен да. Кудайым бербей койбойт экен, Кудайым берет экен. Ошон үчүн баардыгыңыздарды ушул жакшы нерсеге чакырат элем. Кудайдан суранардын алдында, тиленердин алдында алдын ала көп ойлонуп, анан ошону зерикпестен чаар жайыт кылып, Кудайдан тилеп сурансак, Кудайым ошол ар бир суранган нерсебизди, ар бир кылган батабызды Кудайым орундатат экен да. Ошон үчүн баарыңыздарды Кудайдан тиленерде жакшылап ойлонуп, жакшы ниеттерди тилешиңиздерди суранам. Анан ошол тиленген тилектерибизди, суранган баталарыбыздын баардыгын Кудайым орундалсын. Баардыгыңызга жакшылык күндөрдү каалайм.